Assalamu alaikum туғандар. Кутмандуу күн. Саламатсыздарбы, амансыздарбы? Бүгүнкү эфирим ушу граница боюнча болмокчу туғандар. Ушу границадагы 30 жылдан бери чечилбеген көйгөй. Алабука районундагы, анан Баткен областындагы граница көйгөйлөрүн болмокчу туғандар. Мен официалдуу түрдө кайрылып кетейин ушу мыйзамсыз бийликке. Кандай болсо да мыйзамсыз бийликпи, кандай мыйзамсыз президентпи, ошого кайрылып кетейин туғандар. Сиздер азыркы мыйзамсыз бийликтен үн катпай отурганыңар бизди кооптондуруп атат. Мисалы мына мен как кыргыздын жараны катары мени кооптондуруп атат. Билбейм башкалар кандай, мени именно кооптондуруп атат. Неге действие жок? Бир дагы действие жок. Же жооңар жок. Не ал жерлерди сатып жүргенсиңерби? Же эмне болгон? Ошо жөнүндө түшүндүрмө берип кетсеңиздер. Анан мен ушул кыргыз элине дагы кайрылып кетет элем. Ушул чек арада жашаган кыргыз жарандарын бул кыргыз жарандарына ушу кыргыз жарандар ушу границада жашагандарга специальный статус бериш керек тугандар. Буларга статус берип туруп ношение оружия деп туруп пусть граница охраняет деп илгери Россиядагы императорлар ушу баягы казак деп орустардын бир казактары бар баягындай өнчө. Ошолор окшоп повод оны бериш керек, оружие бериш керек, ошо границаны кайтарсын дегенчи ошондой закон кабыл алыш керек тугандар. Себеби биздин бийликти көрдүңүздөр, колунан коко тыйын келбеди. Ушул 10 күн болсо дагы үн чыкпай отурат. Мен бул бийликке айтып кетейин тугандар. Мен Москва шаарындамын. Мен керек болсо ушу Москва шаарында туруп ошол көйгөйдү мен дагы ичим ачып атат ушундай болгонуна. Бирок мен мындай кайдыгер карабай, мен Куда кааласа бүгүн понедельникпи, Куда кааласа эртеңби же бүгүнбү мен өз акциямды улайм ушул боюнча, граница боюнча. Ушу биздин Москва шаарындагы Кыргызстандын посольствосу бар. Мен дагы эскертип кетем мына бийликке. Кайдыгер карабаңыздар, мына 10 күн болду кайдыгер карап жүрөсүздөр. Мен эртең ошол посольствонун алдына же бүгүнбү же эртең чыгам менчи. Мен элди чогултуп ошол жерге чыгып, өз ушул Кыргызстандагы чек ара маселеси боюнча митинг уюштурам мен Москва шаарындачы. Ошого мен жарандарды чакырып кетет элем. Москва шаарындагы активдүү, позитивдүү, өз пикири, өз позициясы болгон жарандарды чакырып кетет элем пикетке. Биз кайдыгер карабашыбыз керек. Биздин бийликтин алсыздыгынан, акмактыгынан, акылсыздыгынан ушул нерсе болуп атат. Себеби бизге келген адам, мыйзамсыз келген президент акылсыз, ыймансыз, анан алсыз. Мындай айтканда, себеби бунун айтканын мен өзүмүн жообум бар. Себеби бул кишини мен 3 ай, 4 ай мурун айтып кеткенмин. Колунан коко тыйын келбейт, эчтекени чече албайт деп. Мен айткандай болуп чыгып атат. Дагы бир нерсе айтып кетейин тугандар. Садырова бул мыйзамсыз президент. Мен бул кишини президент катары тааныбайм, таныгым да келбейт, талапкерин да тааныган эмесмин. Ошол боюнча тугандар, мен дагы бир нерсени айтып кетейин тугандар. Кайдыгер карабайлы. Ошол Алабукадагы Баткен жергесиндеги чек ара маселелерин эртараак чечкенге өзүбүздөн башка эч ким чече албайт экен тугандар. Мен ошол чек арада жашаган жарандарга кайрылып кетет элем. Мен сиздерди сыйлайм, силердин кылганы чыгып ушул көйгөйдү көтөргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздерге батыр деген нам берилиш керек, сиздерге статус берилиш керек. Ушул границаны кайтарып отурганыңыздарга чоң рахмат. Кайдыгер карабай. Саламатта болуңуздар тугандар. Эфирге дагы чыгам. Тынч болуңуздар.